8 bölüm. Biz айтып жаткандардын эң башкысы бул. Улуулуктун тактысынын оң жагында турган башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ал чыныгы жыйын чатырынын жана адам эмес, теңир тургузган ыйык жайдын ыйык кызмат кылуучусу. Ар бир башкы ыйык кызмат кылуучу тартууларды жана курмандыктарды Кудайга алып келүү үчүн дайындалат. Ошол себептүү биздин башкы ыйык кызмат кылуучубуздун да Кудайга алып келгенге бир нерсеси болушу керек. Эгерде ал жерде калса, анда ыйык кызмат кылуучу болмок эмес. Анткени мыйзам боюнча Кудайга курмандык алып келе турган ыйык кызмат кылуучулар бар. Алар асмандагынын бейнеси менен көлөкөсүнө кызмат кылышат. Муса жыйын чатырын курууга киришкенде ага Кудай тарабынан мындай деп айтылган: "Байкагын, аларды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча жаса." Бул башкы ыйык кызмат кылуучу мурункудан жогору кызматталды. Ал мурункудан жакшы келишимдин арачысы. Ал келишим мурункудан жакшы убадаларга негизделген. Эгерде биринчи келишим кынтыксыз болсо, экинчисинин кереги жок болмок. Пайгамбар аларды мындай деп жемелейт: "Исраил жана жүйүт менен мен жаңы келишим түзө турган күндөр келе жатат" дейт Теңир. Бирок бул келишим менин алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимимдей эмес. Мен ал келишимди алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыгыш үчүн аларды колунан жетелеп чыккан күнү түзгөм. Алар келишимди сакташкан жок. Ошондуктан мен алардан жүзүмдү бурдум. Бирок ошол күндөрдөн кийин мен Исраил менен мындай келишим түзөм дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамдарымды алардын акылына салам, алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болушат. Ошондон кийин эч ким өз жакынын, эч ким өз бир тууганын Теңирди таанып билгиле деп үйрөтпөй калат. Анткени алардын бардыгы кичинесинен чоңуна чейин мени таанып билишет дейт Теңир. Анткени мен аларга ырайым кылып, адилетсиздиктерин кечирем. Мындан ары алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Жаңы деп айтуу менен мурункунун эскиргендигин көрсөттү. Ал эми көөнөргөн, эскирип бара жаткан нерсе жок болуунун алдында турат.